Салтек кызы буга чейин 2020 бир топ силердин көйгөйлөр маселеңиздерди ар дайым көтөрүп келип жүрөт. Акыркы мына дагы бир чечиле турган маселелердин бири ушул садик менен мектеп болчу. Ошол маселе дагы азыр баардыгынын алдына киришип атып, ПСДсынан бери жасатып атат. Асфальт маселелери дагы бир топ менен өзү дагы айтып берет. Бир топ маселелерди ар дайым көтөрүп келатат. Биз ар дайым билебиз, ушул тогузтору дегенде эле айынан карап калабыз. Биздин дагы бир ушул келечекте ушул жайда же болбосо кийинки ушул күздө фракциялык жыйын болот. Ошол жака атайын көчмө жыйын кылабыз. Ал жакта дагы бир жакшы жумуштардын алкагында барып иштер менен калыштырабыз. Анда сөздү ошо өзүңүздөрдүн кызыктарына урматтуу жерлештер, Тогуз-Тору районунун жергиликтүү бийликтин депутаттары, кеңештин депутаттары, баарыңыздарга тең жогорку кеңештин парламентте кош келипсиздер демекчибиз. Мынакей үйдө да Марина Абдрахманович айтып кетти. Көчө күнү да Сунбек менен сүйлөшүп, кайсы объекттерди тизимиңизге кирип, кайсы объектти ишке ашат деген маалыматыңыздар бар экен. Мендеки маалыматтар боюнча толук кабинетке барганда толук маалымат бересем, азыр бирин айтсам биринен унутуп калышым мүмкүн. Ойлойм эже сиздин маселеңиз боюнча жанагы высокогорный процент боюнча, коэффициент 45% боюнча бүгүнкү күндө кабиненин алдында деген эме карап атпайбы, комиссия түзүлгөндө, ошо 1 апрелде мөөнөтү бүтүптүр, бирок аны да узартылыштыр. Ошонун мөөнөтү бүткөндөн анан жанагы чечими чыгат да, бирок биз дагы өз аракетибизди кылып атабыз, что биз жанагы 2 ай кирип калгандай болуп. Вот, андан тышкары дагы Акылбек Усунбеков силерге маалымат берген жок билбейм, потому что өткөндө эле жакын арада ошо президент Садыр Нуркожоевго бергенде дагы 1 километр 600 метр жанагы казарманын жолу бар го, кирип бараткандагы жаңы жолдон буруп атканда ошол жолду дагы кирбей калып турбокчу, бирок ошону да кошуп берип атат да. Анан дагы толук маалыматтар да кайсылар кирет, кайсы мектепке канча акча которулат, кайсы садик баштан баштап курулат, ошонун баарын тек анда кабинетке өтүп баргандан кийин сизге толук маалымат берейин да. Азыр сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, биз суроолорго жооп берели. Так, кичине кошумчалап коеюн. Негизи эле азыр отуруп бир мындай ой кетти да. Бир жагынан мына өзүңүздүн депутатыбыз бар мына Аида, экинчи жагынан Урмат Баки азыр ошол Акылбек Усунбековдун жанында кеңешчиси болуп отурат. Мен ойлойм мындай идеальный шанс аз да келди да. Тем более Тогуз-Торуда канча жылдан бери депутат боло элек болчу. Мындай аты чыккан жакшы жарандарыңыздар өзүңүздөрдүн кишилерин чыгып аткандан кийин мен ойлойм ушул кыска мөөнөттө бир топ маселеңиздерди чечип алышыңыздар керек деп ойлойм. Биз фракциянын тымак ушул биринчи кезекте Аида үчүн, Бакем ушул Урмат Баки үчүн биз фракциябыз менен толук түрдө туруп беребиз. Ар бир маселеңиздер болсо катуу туруп беребиз жана чечкенге дагы баардык күчүбүздү жумшайбыз. Бизге караганда эми айрым учурларда Урмат Баки бат-бат кирип турат өкмөткө. Но тем не менее бюджеттин дагы жогорку кеңештин өзүнүн функциясы бар. Бул бюджет бекитүү, бул да чоң функциялардын бири. Саясатта биякта бул жактан да көп нерсе чечилет. Биз Акылбек Усунбековдун дагы ар дайым колдоочу партиялардын бирибиз. Ар дайым кайсы маселе болсун колдоп турабыз. Жакшы маселелер болсо. Эми айрым учурларда анча сынды айта алабыз, потому что сын айтыш керек. Наоборот, жакын адамдары ар дайым сын айтыш керек. Эми мүмкүн болсо Урмат Баки, сиз дагы өзүңүз бир сөзүңүздү айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жогорку кеңештин депутаттары Марина мырза жана Айда карындашым, биз ушул куттуу парламентке келип отурганыма мен өтө кубанычтамын. Кудай буйрса, кечээ күндөн баштап мен өзүмдүн депутаттарым менен келип биздин министрибиз Алтынбек мырзага да кирип чыктык. Андан кийин ошо Акылбек Усунбековичке дагы 1-2 ай мурун айттым эле, ошо биздин эң алыскы Тогуз-Тору районунун Тогуз-Тору айылдык кеңешинин депутаттарын сизге алып келип жолуктурайын деген сөздү айткам. Ошол күн Кудайдын буйругу менен көчө күнү болуптур. Көчө күнү отуруп жолугуп ошол жерде 40 мүнөттөй сүйлөшүп отурдук, баарлаштык, жакшы сөздөр, жакшы нерселер айтылды. Анан бизде эң көйгөйлүү Тогуз-Торудо биринчи көйгөй таза суу жана ак клуб каналы. Анан биздин Тогуз-Тору айыл өкмөтүндө эң көйгөйлүү маселе садик маселеси болчу. Аны ошол курултайда айтылган. Анан мен кечээ күнү келатканда депутаттарга айттым, бул садик маселесин биздин депутат кызыбыз
айда өткөндө ажы болса Нурбулевичке киргенде маселе көтөрүлүп турган улам менен маселени кайта айта бербейли деп биз ал кишиге акыл өксөмөбүзгө жөн эле сыртынан айтып койдук. Анан не демекчибиз, Кудай буйрса биз дагы айылдык кеңештин депутаты болгондон кийин ошол жакта айылдын маселелерин жеринен жакшы билебиз. Анан биз дагы өзүңүз айткандай ошол ынтымак фракциясы сиздерди сыйлайбыз жана урматтайбыз. Биз дагы колуңуздарга, кол бутуңуздарга бут кол болуп бергенге биз даярбыз. Ар бир адамдын, ар бир инсандын депутат болобу, карапайым адам болобу айтып аткан иштери айтылыш керек да. Ошондуктан сиздер өзүңүздөр айтсаңыздар мактанып аткан болуп калат, бирок бизге окшогон ошо айылдык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин төрагалары айтыш керек. Анан азыр Айда карындашым да айтып кетти, жанагы 1 километр 200 метр деген жаңы кошулбай калган жерлер деген көчөгөн мен маалымат алдым. Аны ушул Каргалык айыл өкмөтүнүн депутаттары сессия өтүп, бир инибиз бар, биздин да ушу Ишен деген инибиз, ошону мен бүт жазап берейин. Өзүм бүт өзүмдүн жаныма чыгарайын дагы, анан менин атамдын атын кой дегенде ошондой сөз менен көчөнү сессияда карап беришиптир. Мен көчөнү ушу Каргалык депутаттар айтты да. Анан ал кандай жерден чечилип атат билбейм, бирок Айда карындашым дагы колунан келишинче бизге жардамдан кылып атат да. Ар бир адамдын эмгегин айтыш керек да. Анан ошол көчөгүнү ошол мага Каргалыктын депутаттары айтты. Анан мен болгон маалыматты айтып коеюн деп атам. Кудай буйрса мына биргеликте иш алып барабыз. Биздин дагы жат адам эмес, биздин өзүбүздүн карындашыбыз, тем более биздин 9 тура айыл өкмөттөн чыккан Айда карындашыбыз. Кудайдын куласы үнсүн. Биз буга чейин депутат жок эле 30 жылдан бери депутатка суусап келгенбиз. Мына Марлен мырзадан менен акыл өксөмүш болуп 15 жылдан бери чогуу жүрөбүз. Кудай буйрса бул адамдарды биз дагы фракциясы менен колдоп алабыз. Карындашыбызды да колдойбуз. Мындан ары Кудай буйрса ишти биргеликте апарабыз деп ишенем. Бизге атайын ушу биздик элди деп чыгып бизге журналисттарга терең ыраазычылык. Биз ар дайым сиздер менен бирге болобуз. Мен чоң кеширип сурайм, кеширип коюңуздар. Лидер фракциялар чогулуп калыптыр, мен келишим керек болот да. Мен успеть эткенсем кайра келип калам. Успеть этпей калсам, бүт вопростарды Айдага, анан Урмат Баке менен ар дайым эле связьдабыз. Любой маселе болсо биз туура түшүнөсүздөр дейм азыр. Рахмат. Айда Жапбековна, биринчиден Садитесь сюда, Урмат Беке. бизде баардык ыңгайлуу шарт түзүлүп, жогорку кеңештин имаратына сиздер менен бирге жолугуп атканыбызга кубанычтабыз. Биздин маселе ушул 2 күндөн бери иш сапары менен жалпы келип акыл өксөмөбүздө болдук. Андай мына сиздерге бул жерде дагы жакындан отуруп алып ой алышып атабыз. Мунун баары жакшы нерсе, жакшы көрүнүш. Сиздин эл үчүн, жер үчүн кылып атканыңыздын баарын билебиз. Ар дайым жүрөгүбүздө дегендей. Мына бизде бул иши сатка байланыштуу жана болуп калды. Жакшы бир нерсе айтты, ошол өкмөттүн бюджет программасында бюджетти жылына жыл башынан жыл ортосунда кайра кароого укуктуусуздар. Ошол мезгилде биздин жанагы наристе бала бакчабыз быйылкысынын титулунда болбой калды. Ушуну бир чоң сураныч бул иште чыгып кетип калды. Ушу Ишенин фракциясынын атынан өзүңүз ошол жерде турасыз, ынтымак. Мынау келе жаткан 6 айлык бюджет кароодо бир эптеп фундаментин куйганга бир ылайык кылып берсеңиздер баштадык деген ойда. Себеби бюджетти караганда мүмкүнчүлүктөр 5 миллионду кылып берсеңиздер жакшы болот эле да. Бир эле сураныч ушул эле да сиздерден. Шуну бир эске алып өзүңүз дагы ал жерде чыным менен ачык айтыш керек. Элде эле үмүтсизде күтүп атат, буйрса болот, кирет деген жакшы ойдо болуп атат. Анан бир өзүңүз жакшы бир кийлигишип фракция лидерлери менен жакшы бир нема көрсөңүз, буйрса бир ишке аша турган эле нерсе болуп атат да, бир жакшы аракетиңизди кылып бериңиз деп суранабыз. Калган эми ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ошол садик боюнча мен кичине комментарий берип кетейинчи. Ал садикти чынын айтсам, мен приоритетте турат ал нерсе, турчу нерсе да. Бунда дагы мен деген мынакей ошо Марлен Абдрахманович болобу, Нурбек Умурбекович болобу вице-спикер. Ошондой эле мынакей Урмат мырза да тоже не даст соврать. Улам Акылбек Кусунбековичке только ошол садик менен запрос кеткен да.
Анан ошол садиктин сметасы түзүлгөндө расчёту 75 орунга бирок канча 1 миллион деп 37 миллион. Ошонун акчасы кичине завышенный болуп калган экен да. И они, получается, быйылкыга 100 орунду садик кирбедиби? Атайда койду калпатпас. Атайга кирген да. И ошол садиктин акчасы кичине азыраак болгон үчүн ошол садикке киргизип койду да. Бирок ошо 2 мая я к президенту когда заходила, я заходила тоже вот эки маселе менен. Бирөөсүндө как раз акимибиз Мирлан Канатбекович айтты, 1,600 метрди, 1 километр 600 метрди жерди киргизип берсең жакшы болот эле, себеби дегенде казармага кирип аткан жерси ошол болуп атат деп. Ошогуну анан садикти да бир жолу эми была не была деп попросилась. Анан президент дагы сразу алып карап туруп говорит, 3 километр жол кериптир, садик кериптир, анан бул кериптир. Садигин баркын эми хотя бир районго бирден садик берип туралык, азыр башка депутаттар да укса да алар да талаш тартыш болот деп. Эми бирөөнө да ыраазы болбойсуңарбы дегендей болуп койду да. Анан ошондон улам хорошо, анда хотя бы ошо жолду бүтүрүп беребиз деп, анан сиз айткандай дагы у нас буйруса алтыда да бар да, аракетибизди кылабыз. Анан дагы айтып кетчү нерсе, мына кедеде да Марлен Абдрахманович да жакшы айтып кетти. Чынын айтсак, мынакей биздин тогуз-торобуздун быйыл дейсизби, вот бийликке келгенибизден баштап да баага ачылып атат го деп ойлойм, себеби дегенде мынакей жогорку кеңеште мен болуп атсам, өкмөттө да мынакей Урмат Байке болуп атат, министерстводо мынакей Максутов бар да, Алтынбек Аскарович бар. Анан мен ойлойм, чын айтсак, буга чейин Урмат Байке менен дагы тыгыз байланышып, бетме-бет таанышып, буга чейин да убактысы болушкан эмес, анткени бул кишинин дагы убактысы болуп өтө тар. Бул кишинин убактысы болгондо меники болбой калат, ошентип келише албай аткансың, мынакей Кудайым ушул күнгө насип этиптир. Экөөбүз бири-бирибиз менен таанышып, эми ойлойм, мындан кийин Байке экөөбүз биргеликте, орусча айтканда сообща будем жакшы иштерди алып барабыз да. Мына ошол эле катты Акылбек Үсөнбековичке кетирсек, же болбосо Акылбек Үсөнбековичке кирип сураганда дагы Урмат Байке бир контролдоп коюңузчу деп мен да бул жакка кайрылып турам да. Саламатсызбы. Достор айтып кеңешинин депутаттарыбыз, жаштардын төрагасыбыз ошол жакта атыматында. Мен биринчи жолу ташып отурдум. Биринчиден ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүп аткан жогорку кеңеште сиз болгонго чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден ошол лидер фракциясында ушул жерге сиз менен Урмат Байкени экөөңүздүн таанышыңыздар боюнча ушул жерге атайын убактысын бөлүп келгенине да сиздер саламатсыздар чоң. Мына биздин райондун көйгөйү жогорку кеңештин трибунасында буга чейин айтылбай келген да. Биз кандай деңгээлде болсо дагы маселе Москва бир күндө эле курулган эмес да. Ошол жерде маселе көтөрүлүп атат да. Ошол маселе бүтүндөй өкмөт бутактарына, президентибизге жетип атат. Ошон үчүн да сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы ушул жаштардын атынан. Экинчиден, өзүңүзгө маалым болгондой, сиздин спонсорлугуңуз менен Тогуз-Тоо айыл өкмөтүнө Венера 200 миң сом спонсорлук кылдыңыз эле. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө сиз былтыркы 2022 жыл менен ошо спонсорлук кылып, биз проектти жазып отуруп, өкмөт менен бирдикте, ошо депутаттар менен, төрагабыз менен бирдикте жазып отуруп, бүгүн ошонун жыйынтыгы чыгып, Steam гранттан 3,5 миллион сом акча алдык да, ошонун өздүк салым катары биз проектти көрсөтүп, сиздин ошол кошкон салымыңызга дагы ошол жалпы жаштардын депутаттардын атынан да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Элмира эжеге дагы ошол салымдообузду сиз жеткирип коесуз деген бир чоң ишеничтебиз. Мына экинчи бул эми биз бул жерге келгенде республикалык деңгээлдеги көйгөйлөр болуп атат да. Жана Урмат Ахматбекович да жакшы айтып кетти. Буюрса биздин баягы садиктин этабы кетип калды да, бул эменин башы чыгып калды да, биз эртең чыгасыздар. Анан экинчи чоң этап бул суга ирригация маселеси, канал маселелери. Акылбек Үсөнбековичке келгенде да ушу таза суу, анан ирригация маселелери боюнча айттык. Ушуну да колуңуздан келсе, өзүңүз жакшы айтып кеттиңиз. Өкмөттө дагы, жогорку кеңеште дагы бул дагы биздин райондо болгон эмес. Бирок бүгүн болуп атат да. Эртең болобу, болбойбу, бул дагы суроо. Анын ичинен ушул Тогуз-Тоо айыл өкмөтүнөн чыгып аткан бул дагы баягы ишара эме турасыз. Эже катары айтып аткан. Анан ушул ирригация маселеси, Ак Күп каналы турат.
эгерде бул Аккүк каналында маалыматыңыз болсо, ал жерге суу чыга турган болсо 1,5 гектарда жер, 2000 гектарда жерди суу басат. Ушундай бир чоң аябагандай ушул Аида Изатбековна депутат болуп турганда, Урмат Ахматбекович советник болуп турганда бүтүп калган деген бир чоң приоритеттүү иштерди жасаганга колуңуздардан келишинче ушуну аракет кылып берсеңиздер, бул жалпы райондун элинин, жалпы элдин суранычы да ушул ирригация канал маселеси. Суга өзүңүз көрүп, кайрак жерлер бүгүн болот, эртең болбой турчу нерсе экен, анан ирригация ушул каналды сөзсүз бир аракет кылып мына биргелешип өзүңүздөр айткандай Марлен Абдрахмановичтин да ушул маселелерди да көтөрүп, ушунда бир жерге колуңуздан келишинче аракет кылып коюңуз. Чоң рахмат. Биз сүйүнөбүз ушундай сизде болгон эжелерибиз, кайра жаш депутаттар бирсиз. Сизди көрүп, райондо көптөгөн жаш айымдар стимул алып, аламга жол айылдан башталат дегендей, тиги ар бир местный кеңештин депутаты, Кыялганат жогорку кеңештин депутаты болуп, ошонун баардыгы тең мына буюрса этапын келип атат. Чоң рахмат ушул маселелерди өзүңүздүн колуңуздан келишинче жардам кылып берсеңиз. Анан Күчү Алтынбек байкеге киргенде да айттык. Ушул келиңиз райондо бир жаштардын духун көтөрө турган спорт оюну ушуну да уюштуралы. Жакынкы арада республикалык баардык аймактарда өтүп атат. Көкбөр оюну ошол эле. Бизде деле ошол оюнду өткөрүп уюштурсак болот. Ошон үчүн ушул спорттук иш-чараларды да өткөрүү жагында ушунда өзүңүздөр көзөмөлгө алып ушул иштерди да кылсак жакшы иштер болот эле да. Чоң рахмат. Рахмат. Аккүк каналы боюнча прокомментирую. Аккүк каналы боюнча это очень большие бюджетные деньги кеткен да. Анан буну болсо нужно тоже вот на уровне Акылбек Усунбековича, на уровне президента вопрос решать. Мен бул маселени албетте эске алабыз дегенде аракеттестик кылабыз. Бирок ошентсе дагы малым катары айтып кетейин. Азыр аэропорт манасы бизде, аэропорт Казарманда жазылып атпайбы? Ошол бүтүрүшү өткөндө күзүндө деп атышкан да. Бирок ушул жайдын этеги менен Кудай буйруса ажообуз Садыр Нуркожоевич ошол жака өзү барат экен. Ошондо барганда дагы бул маселени көтөрүшүбүз керек да. Себеби дегенде бул ошо эң чоң көйгөйлөрдүн бири деп айтсак болот да. Экинчиси, жана Казатбек жаштардын төрагасыбыз деп мен сизге сунуштап элем. Мынакей азыр деген 25 майда биздин окуучулар, бүтүрүүчүлөр ордук тапшырышып, чоң окуу жайдан тапшырып атышат да. Анан биз 23-үндө мына энелер күнүнө деп дагы бир иш-чара уюштуруп атабыз, бирок ошо эртемеңкисин болсо жалпы Тогуз Тороо районундагы ошо 11-чи бүтүрүүчү класстарды чогултуп баарын бир залда мен менен биргеликте ушу жаштарга чтобы стимул болуш үчүн ошо алар дагы кандай десе алар да бир канааттандыргандай кылып мен менен биргеликте зам министр культуры получится Марат Тагаев деген бар, потом зам министр образования барып бир кичине бир саат болсо да чогулуш өткөрөлүк дегенбиз да. 23-үндө саат көчө программасын жөнөштү го дейм, саат 10-дон 11-ге чейин деп, 9:30-дан 11-ге чейин деп ушундай болуп атат. Анан сиздерде жака ушундай маалымат жеттиби, жеткен жокпу? Мен ошону билип эткенмин да. Көчө жиберишти да программаны, ошону бир тактап коелук анда, анткени вчера вечером отправили. Вот андан тышкары дагы биздин жаштар менен Садатбайсызбы, жаштар, биздин жаш депутаттарыбыз бар, ошол эле бизде райондо жаш активисттер бар. Анын баарын, я чего хочу сказать, мен дагы даярмын да, сиздер менен биргеликте бир кандайдыр маселелерди көтөрүп, ошол эле сиздердин ошо жыйыныңыздарга чакырсаңыздар, мен дагы барып сиздер менен биргеликте сиздердин жыйыныңыздарга катышканга ар дайым даярмын. Анан жанакындай ар кандай иш-чараларды уюштурганда мен дагы аны Алтынбек Аскаровичке дагы сунуштаганбыз. Анан ал киши болсо Эжешку как же звали? Айнура, новый замминистра, ал кишиге табышып берген да. И вот скорее всего вот окуу жылы баштаса дагы ошондой мероприятияларды бат-баттан барып өткөрүп турганга дагы азыр пландар түзүп атабыз. Анан проекттер боюнча айтып атпайсызбы? Мен айтат элем, ошо проект жазып көбүрөөк аракет кылыңыздар деп. Мынакей өткөнгө барганда билесиздер го, реабилитационный центр бар эмес бизде. Азыр деген комбинаттын үйүндө турушат.
Ошо мен барганда айтып атышты эле, ошол апрель айы менен алдына ал үйдөн да чыгып деп атат, мөөнөтү бүтүп калды деп. Андан тышкары дагы проекттин финансированиясы да мөөнөтү бүтүп калып, узартыш керек деп атышкан да. Алар да мага ошондой эки маселе менен кайрылышкан, ошо здание имарат маселесин чечип бергиле деп. Бүгүнкү күнгө Кыргыз алтын директору менен сүйлөшүп, аларды ошол жакка калтырдык. Алар ошолордун алдында калды, бирок айыл өкмөттүн балансын өткөрө элек. Алар процедурасы долгий деп айтып атышат. Анан проектисин дагы бир 800 000 сом деп эми калп айтпасам, ошондой проектти да узартып бердик да. Ошондон улам биздин дагы район, биздин дагы айыл өкмөтүнө кандайдыр бир проекттер болсо, келиңиздер, биз дагы колубуздан келишинче аракет кылып жардам беребиз да, урматтуу мырза. Эми айда өзүбүз кыргызстанда биринчиден ишиңе ийгилик каалайбыз. Ушундай сенин жолугуңузга багыштабыз. Мардин мырза дагы өзүң дагы ушу жогорку кеңештерде активдүү депутат экениңизди билебиз. Биз дагы жөн жаткан жокпуз, карап турабыз, көз салып турабыз дегендейчи. Баардык маселелер менен маданият министрлигине дагы Тогуз-Тар айыл өкмөтү боюнча бизде Тогуз-Тар айыл өкмөтү боюнча чоң айыл дөдөмөл айылда анан айылдык клуб бар эмеспи, башка айылдарда клуб жок да. Ошону дагы ошо азыр заман талабына ылайык инвентарлар менен камсыз кылуу, жанагы аппаратуралар менен кайрылганбыз да. Анан ошо биздин министр менен да байланышып, ошону баягы ишке ашышына, айылда биздин негизи баардык жакшы нерселер маданияттын башаты айылдан башталат да. Баардык иш-чараларды колубуздан келишинче, алыбыздын жетишинче райондук деңгээлдерге чыгып, биринчи орундарды камсыз кылып ушинтип келатабыз да. Анан ошо аппаратураларды дагы алып, ошо жардам берип дегендей көз салып, ошо биздин ошо маданият министри менен биргелешип. Анан мындай сразу мага да каттасып коесуздар да, что именно какие потребности бар тияка кеткен да, кайрылуу кеткен да. Анан эми мындай өзүбүзчө бир туугандашып отурганда биздин мына төрагабыз дагы бул жерде аттан кашкасындай болуп таанымал болуп, ошо коомдук кеңешчи болуп иштеп атат. Өзүң болсо бул жерде отурасың, максут балабыз отурат. Анан башка айыл өкмөттөргө караганда дагы колуңардан келип турганда көз кырыңарды салып, оң көзүңөрдү салып, колуңардан келишинче убакытты туура пайдаланып, ошо бизге жакшы ошо жетишкендиктерди алып келе бергиле. Ошо силер менен сыймыктанабыз. Эми проблемалар айтылып билесиң да, жаткан эле, кайталабай эле коебуз. Хорошо. Жыйынтык кайсы? Эмне дейсиз? Дайыр жолу айда бир тууганыбызга терең ыраазычылык, алтындай болгон убактысын бөлүп, мына заседание башталганда ошол жакта отурбаста ошо менин бир туугандарым депутаттар келип калыптыр деп бизге көргөнүбүзгө терең ыраазычылык. Дайыр жолу ошол жерде 27 калктын атынан жана өзүбүздүн Тогуз-Тар айыл аймагында 5173 калк жашайт. Ошонун атынан төрага катары сизге дайыр жолу терең ыраазычылык. Ар дайым бар болуңуз. Мына биз канча бир жылдан бери депутатка суусап келгенбиз. Ошол жана Акназар мырза айткандай, биздин үнүбүз эч жака жетпей келген. Мына трибунадан биз сизди көргөндө ушунчалык кубанып, мына биздин депутат сүйлөп атат деп турабыз. Ошол жерде ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Бул депутаттык сизге чек болбосун. Кийинки созывда депутат болуңуз. Ошондо дагы биз жаныңызда жүрүп, мына биздин депутат деп жаныңызда жүрүүгө даярбыз. Кандай мероприятия болсо, кандай майрамдык маанай болсо айтсаңыз, биз дагы сиз менен биргеликте барып, бош болсок жаныңызда турганга, мына жаштарыбыз турат, айыл өкмөттөрүбүз турат, айым депутаттарыбыз турат, активисттерибиз турат. Биз сиз менен ар дайым биргебиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат, урматтуу мырза. Рахмат, урматтуу
жердештер, урматтуу депутаттар, мен да силерге чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби деген мынакей канча деген алыс жолду басып келатасыздар. Ошо эл үчүн, ошо элибиздин жерибиздин кызыкчылыгы үчүн деп силер да аракет кылып атасыздар. Ошондон улам мен да ойлойм, ошо мынакей сиздер менен биргеликте, да, урмат мырза, баарыбыз тең башыбызды бириктирип, кандай көйгөй болсо ошону ортого салып, жогорку кеңештен көтөрүп турган маселени көтөрүп, аткаруучу бийликке кетирүүчүнү аткаруучу бийликке кетирип дегендей, ошо районубузду, жалпы Тогуз Тороо районубузду Чо, алдыңыз, өнүккөн район. Да, чтобы процветало, давайте все, как говорится, все вместе. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жүрүңүздөр, эми 406-га биригип кетиңиздер. Урмат Акматбекович, сизге чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби мынакей алтын дагы убактыңыздарды бөлүп, ушул Тогуз Тороо районунун жергиликтүү кеңештин депутаттарын Бишкек шаарына алып келип, мынакей өзүбүз маалым бергендей, кечээ күнү Акылбек Кусанбекович менен сүйлөшүп, кенен отуруп сүйлөшүп атасыздар. Болгон райондогу көйгөйлөрдүн баарын ал жакка да айтып, бүгүн ушу жогорку кеңеште биз менен биргеликте да Мариям Рахманович менен чогуу жолугуп, көйгөйлөрдү айтып, алдыда кандай пландар бар экен, анын баарын кенен кесири отуруп сүйлөшүп алдык. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет сиздерге. Анан айтып кетчү нерсе, мынакей азыр биздин менин кабинетимде отурасыздар. Менин кабинетим 406 кабинет, ар дайым ачык сиздер үчүн. Ар дайым кандайдыр бир маселе болобу, көйгөйлөр болобу, келсеңиздер болот демекчимин. Ар дайым биз ачыкпыз. Рахмат Айда Изатбековна. Сиз да ушул убактыңыз жанагындай тар болуп, чет мамлекетке иш сапарга чыга турган болсоңуз дагы, ушу район алыскы Тогуз Тороо районунун өзүнүн бир туугандарым келиптир деп убактыңызды бөлүп кабыл алганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Үйлөрүп бакталай. Аман болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Ооба, эмне дейбиз? Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына бүгүн Кудайдын буйругу менен ошол жогорку кеңеште, парламентте отурганыбызга өтө кубанычтамын. Мен ушул айылдык кеңештин төрагасы катары мен өзүмдүн депутаттарымды, айыл өкмөтүмдү атайын ушу Бишкекке алып келип, ушу министрликтерге киргизейин, жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмөчкө жолуктурайын деген ниет кылып жүрдүк эле. Ошол ниет көчөгүнө кабыл болду. Анан бүгүн дагы биздин ушу жердешибиз, бир тууганыбыз жана депутатыбыз Айда Изатбековнага терең ыраазычылык. Мына бүгүн сиздин куттуу кабинетте турабыз. Ошол Тогуз Тороо эл үчүн, Тогуз Тороо жер үчүн кызматтарды кылып атасыз. Элдин атынан ким сүйлөйт? Элдин атынан эл шайлаган президент сүйлөйт жана эл шайлаган депутат сүйлөйт. Мен өтө кубанычтамын. Ушундай кичинекей менин карындашым парламентке келип, ошол биздин үнүбүздү туура жана так жеткизип атат. Мына 30 жылдан бери биздин үнүбүз жогору жакка жеткен эмес, даже арыздарыбыз өкмөткө эмес, чаңбаз эле ошол жерде жатчы. Биз келсек кабыл алчу да эмес. Мына бүгүн мен өтө кубанычтамын. Бир тууганым, ар дайым аман бол, ишиңде ийгилик болсун. Сени тарбиялаган ата-энеңе рахмат. Баары ушу бир жерде өскөнбүз, чоңойгонбуз. Мына бүгүн дагы ушу иш сапары менен кетип атсыз. Жолуңуз байсалдуу болсун. Биз сиздерге ишенебиз, парламентке ишенебиз. Жана ажообуз Садыр Нуркожоевичке ишенебиз, Акылбек Сөмбековичке ишенебиз, жана ГКМнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке ишенебиз. Жакшы иштерди кылып атасыздар. Ошондуктан айылдык кеңеш менен биргеликте, жогорку кеңеш менен биргеликте болсо, биздин чечилбей аткан маселе чечилет. Москва бир күндө курулган эмес. Бар болуңуз, аман болуңуз. Биз ар дайым сиз менен биргеликте иш алып барганга даярбыз. Рахмат. Мен ойлойм, биргеликте эми Урматбекке таанышып алдык. Эми биргеликте мен бат-бат сизге картайын, сиз мен жакка келип туруш дегендей бат-бат телефон чалышып, колубузда бар мүмкүнчүлүктү туура колдонуп, убактыбызды үнөмдөп дегендей.
айтат го бир жеңден что там у нас да бир жакадан да бир жеңден кол дегендей. Я вот призываю вас тоже давайте вместе сотрудничать. Я всегда открыта. Вот ошондуктан мен силер менен коштошпойм. Буюрса 23-күнү да Казарманга Тогуз Тородо районуна барабыз. Ошол жактан да көрүшөбүз. Рахмат. Рахмат. Сейчас я жду, да. Ай, рахмат. Кудай буйрса, азыр мына Жогорку кеңешке, парламентке келип отурабыз. Мен эң алыскы Тогуз районунун Тогуз айыл кеңешинин депутаттарын алып келип, ушул парламент менен тааныштыралы деп, экскурсия кылалы деп келгенбиз. Мен жанымда айлык өкмөтүндө турат. Азыр Кудай буйрса, мына заседанияга катышкандабыз. Ошол жерде парламентте кандай ойлор айтылат, кандай ачуучунтук айтылат, ошону биздин айылдык кеңештин депутаттарын ошол жерде көрсөтөйүн деп атайын алып келгенбиз. Кудай буйрса заседанияга катышып көрөбүз. Конституциясының ішіндегі адам құқығы бойынша талаптардың атқарылышы, ишке ашышы, сақталышы. Ошол Конституцияның ішіндегі адам құқығына таянышылар беріледі. Екінші бағыт бұл біздің Конституцияда көрсетілген. Қырғыз Республикасы өзінің мойнына алған делегат деңгейде адамның құқығы міндеттері. Талаптың атқарылышы, сақталышы жана ишке ашышы. Üçüncü, бағыттың мақсат бұл Қырғыз Республикасының жарандары сырт жақтан жүргендегі құқықтарын. Басқа жақтан жүрген мигранттар. Birinci maqsad бағыт бойынша iş алғанда бұл жерде жүздерінен Жогорку кеңеш, мына министрлерден iş алғанымызда алардың дәртандалық деңгейде министрліктерде ведомстволарда iş çıkarma uyuşturucu sürüşüyor. İkinci, бағыттың мақсаты ишке ашуында. Бұл жерде önüne айтып тұрғандай миллион қойылды. Мемлекеттің ішіндегі біздегі сыныптағы ошолорменен iş алып Қырғыз Республикасының позитивті имиджін түзүү. Адамның бағытына. Қайры ошол екінші мақсатты атқарылады. Мемлекеттің ішіндегі жарандық қоғам. Жарандық қоғамында да өзіміз ой пікірлер бар. Менің жеке işim ішіндегі бізде қазір көп мәселелерде аяқ жолын шешуге қарауға үйреніп алды. Егер ошолар аяққа шығатын мәселелердің көбін аяққа шығармай жүруші жолын бұл екінші бағыттың мәселесі. Üçüncü бағыттың мәселесі. Bunu ben özüm aplikasyonu koyuyorum. Kampanyasını ödülür olsa kampanyasında sonuç kullanılır. Bizden cananlar alıp жүрген мемлекеттердегі biz siyahtları özgürlüğü ele alıp dengede bildirmelerine alışkan. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, кыргыз журтум. Жана эң алыскы Тогуз Тородо районунун жашоочулары бүгүн биз бүгүн парламенттин жыйынына келип катышып отурабыз. Менин өзүмдүн ошо Тогуз Тородо районундагы Тогуз Тородо айыл өкмөтүндөгү Тогуз Тородо айылдык кеңешинин депутаттарын ушул атайын Бишкек шаарына алып келип ушу парламенттин жыйынына катышып отурабыз. Бул жерде ушул атайын бүгүн жыйын болуп атыптыр. Ушул мен дагы депутаттарымды алып келип жыйында сессия кандай өтөт, кандай маселелер каралат деген нерсе менен мына багы опыт алмашуу деп коет. Айылдык кеңештин дагы ушул өздөрү көрүп жеринен таанышсын деп атайын жогорку кеңешке алып келип мына бүгүн Кудай буйрса заседанияда катышып отурабыз. Мен не демекчимин, ушул заседанияга катышканга ушул вице-спикер ошо
мырзага терең ыраазычылык айткым келет. Сыдыгалиев Нурбек мырзага терең ыраазычылык айткым келет. Ошол киши биздин ушул кирүүбүзгө шарт түзүп берди. Андан кийин дагы ынтымак фракциясынын жетекчиси ушул Марлен мырзага да терең ыраазычылык жана Тоғыз Тоо районунун жогорку кеңешинин депутаты Аида Изатбековна да терең ыраазычылык ушундай шартты түзүп берип, менин депутаттарымды ушул залга алып келип, ушул жыйын менен тааныштырып отурганда терең ыраазычылык билгизем. Не демекчибиз, ушул кыргыз мамлекетинин көп көйгөйлүү маселелери ушул трибунадан, жогорку кеңештен чечилет. Мен дагы атайын ушул өзүмдүн айыл кеңешинин депутаттарын алып келип, ушул жерде өздөрүнүн көзү менен көрсүн деп, мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бүгүн ушул жерде катышып отурабыз. Кыргыз элим, кыргыз журтум, менин кааларым элде журтта тынччылык болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар.